Эркин ой жүгүртүүнү, сынчыл ой жүгүртүүнү четке кагуу тарыхта аябай чоң жоготууларга себеп болгондугу баарыбызга маалым. Мен кыскача токтолуп кетейин. Тарых бүгүнгө чейин гегемондуу эки чоң маданияттын кулашына сахна болуп берди. Булардын биринчиси грек маданияты. Грек маданияты Аристотель менен тактап айтканда эркин сынчыл ой жүгүртүү аркылуу туу чокуга жетти. Бирок качан гана Аристотель bir butqa айландырылды, жаңылбас идол, жаңылбас жаак катары кабыл алына баштады. Мына ошондо грек маданиятынын өнүгүүсү токтоду, натыйжада чөктү. Мына ошондой эле ислам маданияты сынчыл ой пикир менен, эркин ой жүгүртүү менен орто кылымда гүлдөп өнүккөндүгү баарыбызга маалым. Бирок качан гана белгилүү диний лидерлер, аалымдар, молдолор, шейхтер акыйкаттын жаңылбас дареги катары кабыл алынып, ой жүгүртүү, эркин ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүү токтой баштады. Натыйжада ислам маданияты дагы чөктү. Бүгүн гегемондуулугун улантып жаткан батыш маданият бар. Батыш маданиятын бүгүнкү гүлдөп өнүккөн чекке жетиши Ренессанстан башталгандыгы айтылат. Ренессанстан бурда батышта дагы чиркөө акыйкаттын жаңылбас дареги катары кабыл алынчу. Тактап айтканда диний кызматкерлердин, кечилдердин айткандыгы акыйкат катары кабыл алынчу. Качан гана чиркөөнүн кылымдар бою жалган айтып келгендиги, диний лидерлер өздөрүнүн жеке аброюн сактап калуу үчүн Кудайдын өзгөчө кулдары экендигин айтып, адамдарды алдап келгендиги ачыкка чыкканда, чиркөөгө болгон ишеним кулады. Натыйжада сынчыл эркин ой жүгүртүү жараяны башталды. Мына ушундайча коомдук ар тараптуу өнүгүүнүн пайдабалы түзүлдү. Бүгүн биринчи буйругу оку деген буйрук менен башталган. 273 жеринде адамды терең акыл калчоого үндөгөн китепти негиз катары кармаган диндин мүчөлөрү катары биз мусулмандардын абалы Ренессанстан мурдагы Европадагы абалга окшошуп кеткендиги албетте жан кейтет. Өлкөбүздөгү кеңири таралган диний түшүнүккө, ислами түшүнүккө караганда акылга салсаң адашасың, сен чектүү акылың менен чечим чыгарба, аалымдар не десе ошону гана аткарып жүрүүгө милдеттүүбүз деген түшүнүктөрдү байма-бай угуп келебиз. Канчалык кейиштүү. Акыл калчаганга Кур'ан-ы Каримдин канчалык маани бергенин азыр айтып өттүм. Имам Азамдын окуучулары менен болгон сабагындагы диалогунан мисал берип кеттик. Дагы бир нерсени айтайын. Акыл ээлери үчүн Куранды түшүргөн Кудай акыл калчоого каршы чыгуусу мүмкүн эмес. Андыктан ислами түшүнүк катары акыл калчаганга каршы чыгуу мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Муну сиз дагы бир жолу ойлонуп көрүңүз. Келиңиздер, эркин сынчыл ой жүгүртүүнү үйрөнөлү. Эркин сынчыл ой жүгүртө билүү диний маданияттын өнүгүүсүн шарттайт. Диний маданияттын өнүгүүсү коомдук ар тараптуу өнүгүүгө өбөлгө болуп берет. Аман болуңуздар.